Кутман күн, кыргыз элим. Погода аябай жакшы, апапак, жердин баары Алла Таала өзүнүн ишин кереметин кылып атат. Менин атым Элзат, фамилиям Жетишекова, Элзат Казыбековнамын. Жашым 42-де. 4 баланын апасымын. Күйөөм бар. Үй бүлөм чоң. Мен негизи 1,5 жыл мурундан баштап ушул окууга келдим. Буга чейинки менин абалым, состоянием депрессия, стрессте жүрчүмүн, жалаң минус менен жүрчүмүн. Жана өзүмө максат койгонду билбей, жан дүйнөм ооруп жүрчү да. Мен негизи бул сабакка акча менен келгем, акчаны издеп келгем. Көрсө мен проблемам акчада эмес экен, менин проблемам өзүмдүн жан дүйнөмдүн тынчтыгында экен. 1,5 жыл окудум, Кудайга шүгүр. Эң негизгиси жан дүйнөм тынчтыгын таап, адамдарды кандай болсо ошондой кабыл алганды үйрөнүп, жаратканыман сураганды үйрөнүп келатам мынакей. Конечно, проблема бүтүп калбайт. Күндө Кудай Таалам пенде кылып жараткандан кийин күндө бир сыноосу менен жаратат да. Алла Таала пендесин сүйгөн пендесине сыноо берип турат. Албетте ал сыноону биз жеңгенди, ошону көтөргөндү билбейт экенбиз да. Ошону көтөргөндү билбей депрессия, стресске түшүп кетет экенбиз. Мен бул сабактан эмнени түшүндүм? Ошол сыноону көтөрө билгенди түшүндүм. Ошо сыноону жеңил көтөргөндү түшүндүм да, мисалы. Анан бул окууда окуса эле эч бир проблема болбой койбойт, сказка эмес. Проблема болот, но проблеманы чечкенди үйрөнөт экенбиз, жеңил чечкенди үйрөнөт экенбиз, оңоюн үйрөнөт экенбиз. Анан кийин биз ошону жеңил көтөрүп үйрөнүп баштаганда Алла Таала өзү рызкысын өзү чача баштайт экен. Кудайга шүгүр, ушул жака келип, жан дүйнөм тынчтыгын табып, Кудайдан Аллахыма ишеничим күчөп, мээнимде мусорлар тазалап, жан дүйнөмдүн тазалап баштадым. Конечно, полный тазаладым дебейм, но тазалап баштадым, тазалана баштады. Ошондон баштап Кудай Таалам өзү бере баштады. Үйүмдүн ичин бүттүк, күйөөм экөөбүз магазин салдык, чакан өзүбүздүн бизнес. Дагы бизнестерибизди ачып атабыз. Дагы өнүгүп, дагы өсүш үчүн мен окуумду улантып атам и уланта берем. Мен Заткан Жусуповага ыраазымын. Жана ушул жакта менин кураторум болуп келген Элин айымга ыраазымын. Ушул окууга ыраазымын, жаратканыма ыраазымын. Ата энеме ыраазымын. Ошо ата энеге ыраазы болгонду билчү эмес экенмин. Азыр ата энеме чексиз ыраазымын. Ошонун баарын бактылуу кылып берген Аллахыма ыраазымын. Жана ушундай сонун кереметти көрө билген көзүмө да ыраазымын, кыздар. Ушунун баарын качан биз жан дүйнөбүз менен түшүнгөндө сүйүп баштайт экенбиз. Келгиле окууга, окусонун. Бир эле тойго 10 000 менен барып коебуз, жок дегенде 5 000 менен. Бул окуулар арзан, зато жан дүйнө канча деген кымбат жан дүйнөнү дарылайт.